Эми dinge Peygamber hadisinde keledi. Eger de sizlerдің kızыңarga dini мүнөзүнө sen razı болуп турган bir жуучу келсе, sen kızыңды ошого бергин. Болбосо жердин бетинде fitna, fasad таркайт дейт. Fitna деген бузукулук таркайт дейт. Эми карасаңар, бул жерде эмне? Динин деди. Анан не? Мүнөзүн деп атат да. Жакшы мүнөзү жакшы болсо, сен разы болсоң кызыңды бер дейт. Bizde olsa köyde sakalın aldanıp kalıp atat da. Veya jerdeci. Bir balandağını aytıptır, bir kızga joşu olup kelgen eken sakalını jakpay atat. Sakalыңды алсаң анан тием деген екен, барып сакалын алып келиптир дейт. Баягы тиги кыз айтып коет дейт. Мен үчүн сакалыңды алып салдың, сен жана динди сатып кое бересиң, тийбейм деп койду дейт. Көрбөйсүңөр. Ошого эмне? Dindi түшүнгөн бирөө керек экен да. Койсоң, Аллах үчүн кой сакалыңды. Сен жашасаң, Аллах үчүн жаша. Аллахтын динини менен жашайм дедиңби? Бирөтөл ошол бойдо жаша. Ошондой максат керек экен. А эгерде эмне себептен бул жерде кол мүнөзүн кошту? Сен мурдак сактарда сакал жөнүндө айтып бергенмин да. Кыргызда сөз бар. Топчанын баары молда эмес, аттын баары жорго эмес дейт. Демек бул жерде эмне? Ошо мүнөз керек экен да, жакшы мүнөз. Пайгамбар айтат го, кыямат күнү таразада жакшы мүнөздөн дагы оорураак эч нерсени мен топпадым дейт. Мүнөз керек экен да, жакшы мүнөз болсо кызыңды сен бергин дейт. Болбосо сен кызыңды бербесең, элестетип көр, бир ала качып кетти деп коелу мисалы. Алкаш. Өмүр бою башынан таяк түшпөшү мүмкүн да, туура. Кудай сактасын андай нерсени. Ошол себептен сураштырыш керек. Бизде мал аганда сураштырасың го, кимдин малы экен бул? Мал эсин тартпас, арам өнөт дечи эле деп тур. Эми сен келечектеги неберелериңдин ата-энеси болуп аткан экен, аны караш керек. Караш керек. Бирок тилекке каршы бизде кээ бир эмелер бар азыр. Байлыгына, бийлигине карап калды да. Кызымды бай жерге беремин, башкага беремин деп. Кудай сактасын. Ал байлык жакшылык алып келбейт да. Эгерде дин менен болсо мейли анда жакшы. Эгерде дин жок болсо ал жөн эле кемсинтип коет да. Баягыча. Bir misal. Бирөөнү айтат. Bir бай жердин кызы кээде жердин кызына үйлөнүптүр. Кыз байкуш айтып турду: "Силерге биз дал келбейбиз. Биз жарды жашайбыз. Силер байсыңар" десе, тиги бала катуу сүйүп алган дейт да. Жок. Эч нерсе албайт. Бала менен кыз бири-бирин жакшы көргөнү менен тууган, туушкан, урук деген бар да. Баягы жерде. Анан келгенде чоң бир кочкор союп, коноктоптур. Коноктогон экен, тиги баланын туугандары баштаптыр. Bir чоң кочкор, bir кой менен эле бизди жөнөтүп койду. Эгерде bir уй же жылкы сойсо, бүт Кыргызстанга жетсе керек булардыкы деп карасаң, момент эле башталды дейт да баягы жердечи. Кемсинтүү. Ошого Кыргызда сөз бар да, тең теңи менен, тезек кабы менен дейт. Теңдигинде караш керек баягы жерде.